Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Алоэ вера согун уже көпчүлүк эле билип, уже ичип, колдонуп, аябай жакшы результаттар болуп, отзывдар өтө сонун болуп жатат. Бирок кээ бир адамдар алоэни ичкенде бетиме бирдемкелер чыгып кетти, аллергия деп коркушат. Негизи бул аллергия эмес, алоэ начинает сразу работать на клеточном уровне дейт. То есть алоэни ичкенде бул судан дагы 4 эсе күчтүү клеткаларга жетет дагы биздин организмде, кишечникте, каныбызда, клеткаларда топтолгон шлак, токсиндерди, жөнөкөй тилде айтканда мусорларды, ошолордун баардыгын тазалап, кырып, сыртка чыгарып баштайт. Биздин организм өтө кирдегендиктен через кал, через моча чыкканга үлгүрбөй, через кожа да чыгат да. Мисалы баардыгына эле бетине мындай бирдемкелер чыкпайт, бул өтө организмде паразиттер көбөйүп кеткендер чыгат. Ошондуктан буну ичип атканда кичине козгойт, обострение болот, көп болсо 4-5 күн болот. Ошолор чыгып атканда, мисалы денеге чыгып атканда кайра сүйүнүш керек, себеби биздин ичибизде ошончо нерсе чирип жаткан нерселерди алоэ чыгарып баштады. Эчтеке чыгара албаган нерсени алоэ чыгарып баштады. Ошон үчүн сүйүнүш керек. Эгерде буну ичпесе, элестеткиле ошончо организмде мусорлор, токсиндер топтолуп, паразиттер көбөйүп атканда, биздин организм суудан турабыз, баардыгыбыз билебиз, 80% суудан турат экенин билебиз. Ошол суу кычкылтек болуп кетет. Негизи pH баланс биздики щелочной болуп туруш керек да. Биз туура эмес тамактангандан кычкыл кылып алабыз. Кычкыл организмде клеткалар жаңыланбайт, иммунитет түшөт, паразиттер өтө сонун өнүгөт, иммунитет да түшөт. Паразит көтөрүлгөндө иммунитет түшөт. Эч качан иммунитетти көтөрүп болбойт, пока паразиттерди кетирмей сайын. Эмне кантип кычкыл болуп кетет? Көбүнчө биз куурулган тамак жейбиз, нан жейбиз, камыр жейбиз, макарон жейбиз, май жейбиз, эт жейбиз, углеводы көп жейбиз. Суу ичпейбиз, кара чай ичебиз, кофе ичебиз, туура эмес тамактангандан биздин организм кычкыл болуп кетет. Бул алоэ организмди отщелачивать этет и ошондой эле бирге организмди тазалайт, шлактарды, токсиндерди чыгарат и ошо менен эле бирге бул дагы көтөрүп атат, иммунитетти көтөрүп атат. Мисалы бизде мындай схема турат. Мынакей токсин, шлак, мусорлардын баарын чыгарып атат и ошондой эле питательный веществолорду берип, иммунитетти да көтөрүп атат. Ошон үчүн бул алоэни ичип баштаганда минимум 3-4 ай токтотпой ичиш керек. Бир сыйра козгойт, кимдин кайсыл жери ооруса бир сыйра козгойт, 3-4 күн эле козгойт. Организмден аябай токсиндер чыгып атканда өзүңүздөр байкайсыздар, туалетке барганда мочадан да, калдан да аябай билинет. Паразиттер чыгып башташы мүмкүн, денеге бирдеке чыгып башташы мүмкүн, но баардыгында эле бул боло бербейт да. Бул аябай организмди ошондой жаман акыбалда алып жүргөн адамдарга тиешелүү. Бирок алоэни ичкенде эмнени байкайсыздар? Биринчиден өзүңүздөрдү жеңил сезесиздер. Күнүгө туалетке уулуу зада менен күнүгө бара баштайсыздар. Жумшак болуп, ич өтпөй, жумшак болуп, илгери жаш бала кезиңиздерде баргандай болуп бара баштайсыздар. Андан сырткары алоэни ичип баштаганда адамдар курсагы тоок боло баштайт. Раңдары тазаланып, жүздөрү тазаланып, даже настроение көтөрүлө баштайт. Себеби организмде мусор, шлактар топтолгондо биздин организм серотонин деген гормондорду бөлүп чыга албай и депрессия, ил агысы келип, күлгүсү келбей, настроениясы жок, вечно недовольный болуп, ушундай маанайлары түшө баштайт. Алоэ тазалагандыктан кадимкидей эле маанайлары көтөрүлүп, көп кейбей, кайгырбай, күлүп, жайнап, жакшы ой пайда боло баштайт. Андан сырткары дагы алоэни ичкенде көптөгөн оорулар жоголот өзү. Себеби организмде полностью токсин, шлактарды тазалагандан кийин клеткаларга туура питанияны берип атат, иммунитетти көтөрүп атат. Баардык ооруну иммунитет жеңет. Алоэ жеңбейт. Алоэ дары эмес. Алоэ биздин организмди тазалап, клеткаларды жаңыртып, клеткаларга туура питание берип атат. Себеби алоэнин составында 200дөн ашык полезный компоненттер бар.
Анын ичинде 12 минерал, 18 аминокислоты жана витамин, минералдар бар. Полезный компоненты. Кошерный сертификат, Международный институт алоэ жана мынаны эгерде мынаны сыйрып алсак, мына жерде прям банкага жабышылган международный сертификат халяль. Ол халялды Кыргызстан же Россиядан берген эмес, ол международный дүйнөлүк деңгээлдеги сертификат. То есть бул бардыгы натуральный, эч кандай химикат кошулган эмес. 98% чистый сок алоэ, барбаденси миллер деген алоэнын согу. Ошон урматтуу достор, эгерде угрени кетирем, аллергияны кетирем, башым ооруп атат, язва болуп атат, дагы толтура оорулар болсо, биринчи очередь организмди тазалаш керек. Алоэ өтө мыкты жардам берет.